Менин апам кайнежем 5 маал намаз окуган адам. Чогуу чай ичкен жакын курбулары да намаз окуган адамдар болчу. Бирок акыркы жылдары Арстан Алайдын сабактарына катышып, намазын таштап коюшту. Анан да азгырылып кетеби деп корко беребиз. Эгер намазын таштап, ал киши да Арстан Алайдын жамаатына кошулуп кетсе, өкүмү кандай болот? Өтө өкүнүчтүү болот. Арстан Алай болбойт. Биз экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Мына бардыгына тартып атат, өзү билет, жалганга чыгарбайт. Ат башыдан жээндери келип калды, жакшы балдар. Анан кийин барып келейли деп мейли барсак, бир канча баракчаларды алдына жайып алган экен. Бул эмне десем, ушу Кудайдын келген аяндар кимге келген? Алайлык бир аялы бар экен, ошого келиптир. Каерде келиптир? Бир дарактын түбүндө. Аялдарга, аял затына Алла Тааланын тарабынан аян келбейт, вахий келбейт. Эркектер келет. Ага башка жактан эле келип калган окшойт дедим. Бул туура эмес. Анан кийин жакшы бул айтты, бул мен Курандан акыйкат таппадым деди. Анан айттым, караңыз дедим. Сиз Куранны кайсы китепте окудуңуз деп эриниз турсуңуз деди. Ал жөн окотормосун эч түшүнбөйсүз деди. Мен көп эмес, бирок сизге жооп бере ала турган Курандан илимим бар. Сиз мага суроо бериңиз, любой суроону. Любой суроону бериңиз, мен сизге Курандан жооп берейин. Мен сизге суроо берейин, сиз мына китебиңизден жооп бериңиз. Кайра көп сүйлөп эле сөз бербейт да, айттым, жок, мындай болбойт. Адилеттүүлүк кылайлы, 5 мүнөт сиз сүйлөңүз, 5 мүнөт мен сүйлөйм. Сиз суроо бериңиз, мен жооп берейин, мен суроо берейин, сиз жооп бериң. Мындай кылайлы, адилеттүүлүк. Мына ушул жерде бул ким признавать этет мына бүткүл дүйнө? Куранды бүткүл дүйнө признавать этет. Христиандар дагы, еврейлер дагы, миллиард адам кылымга арткан Кудайдын китеби. Бул сиздин мына баракчаларыңыз Кудайдын китеби эмес? Же ушул жерде жазылып турат, мына кыямат жакын адамдар бузулат деген тете, ал жомок. Адамдын түйүлдүгү боюнча эмне дейт мына сиздин китебиңизде? Десем, жооп бере албай калган. Ал боюнча Куран жооп берет. Галактика боюнча эмне дейт китебиңизде? Пайгамбарлар боюнча эмне дейт китебиңизде? Чекеден айтып берейин. Мурас боюнча эмне дейт китебиңизде? Мен суроолорду берейин. Кыйла ооп калды. Ойлонуп калды. Таппай калды. Анан айттым, байке, сизди биз сыйлайбыз. Сизди укканбыз. Ажыга жиберген экен апасы, мечит курган экен. Эми ушундай болуп кетсеңиз эми жакшы болбойт дейм. Туура эмес дейм буну. Адамды адаштырып атасыз, адашып атасыз. Андай эмес экен. Кыйла бир сааттай. Бирок аялы кыздары бар экен, атай күйөт экен. Алар динди кармаган намаз окугандар эле экен. Ушу эми күйөсү дейм, кандай болбосун ушу туура жолго салса экен деп атай чакырган үйүнө барганбыз. Бул көп жыл болуп калды. 2012 беле, 2011би, бир 10 жыл болуп кетти го дейм да. Анан ошентип кичине айтып сүйлөшүп дагы жолугабыз деп кийин анан жолукпай калдык. Мыналарга Арстан Алайга кадам таштабасын. Адашат. Имандан ажырайт. Кудай сактасын, ахирети күйүп кетет. Андай кылбасын. Тим более бул азыр эми өзү ушунча адашып эми Кудаймын деп чыгып ата тооба кылды мен. Менин кызымдын окууга болгон кызыгуусу такыр жок. Азыркы убакта сотко абдан глобалдуу болуп калбадыбы? Так. Не дейт, соткага азгырылып жатат. Саат 4-5ке таңга чейин деле көрө берет. Бир нерсе айтып бүтпөйт дейби, бирок кайра жазылат. Сезимин кантип ойготсом. Мындай кылыңыздар, үйдө диний китеп окугула. Үйдө фазаил амал, тандалган хадистер, пайгамбарыбыздын өмүр баяндары, момундардын бакчасы деген баалуулук китептер бар. Вот ошо китептерди окуса, адамдар жакшы амалдарды кылууга кызыгат. Китеп сөзсүз болуш керек. Кызыңыз окубаса дагы чайда отурганда 10-15 мүнөт окуп коюңуз, хотя бы аз деп. Макулбу? Анан кийин карап туруп, мисалы, апталык таалимдери бар. Ошол жерге баргыла. Жамааттар келет, мастураттар менен Бишкектен, Оштон, ар жерден. Ошолордун сабактарына барып, 1 саат, бир жумада катышып койгула. Кудай кааласа, иншалла жакшы болот.
Алла Таалам кабыл кылсын. Тугандар, бир дуа кылайлы. Мына бардыгыбыздын бул бүгүнкү маегибизди Кудайым өзү кабыл кылып ыраазы болсун. Жама жакшы убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Азыр көлдө сезон, ошонун бардыгын карабастан энелерибиз, эже карындаштарыбыз, агаларыбыз, байкелерибиз, инилерибиз бардыгын убакыт бөлүп, ушунча чыдап, угуп, бул дагы чоң нерсе. Эгерде укканга дайын болбосо мен дуалга айта берем. Туурабы? Сиздер бар экенсиздер, сиздер менен мен бармын, сиздер менен мен инсанмын дегендей. Алла Таалам иншалла баарыбыздын кажеттерибизди бүтүрүп, оңолуу жолуна салсын.